сабак. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Силер менен кайрадан кыргыз тили сабагында жолугушуп жаткандыгыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабакта баарыңарга жакшы маанай каалоо менен сабагыбызды баштайлы. Теле сабак. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүрөттөп берүү. Бүгүн сабакта айлана чөйрөнүн, адамдардын, буюмдардын жана башка нерселердин өзгөчөлүктөрүн билдирүү эмне деп аталарын билесиңер. Сүйлөмдөгү кубулуштардын, нерселердин өзгөчөлүктөрүн билдирген сөздөрдү колдонуп, көркөм, так сүйлөөгө үйрөнөсүңөр. Тапшырмаларды аткарууда алган билимиңерди колдоно аласыңар. Балдар, силерге такшмак катам, жандырмагын тапкыла. Болсо дагы 4 буту баспайт, бирок секирет. Түндө чардайт курулдап, күндүз кайра бекинет. Бул эмне? Бул кайсы жандык? Ооба, бака. Балдар, табышмактын жандырмагы бака экенин кантип таптыңар? Эмнеге көңүл бөлдүңөр? Жандырмакты табууда анын 4 буту бар экени, бирок баспай секирип жүргөнү, түнкүсүн чардаганы, күндүз бекинген белгилери бакага гана тиешелүү деп табышмактын жандырмагын бака деп таптык. Демек, бизди курчап турган айлана чөйрөнүн, адамдардын, буюмдардын жана башка нерселердин өзгөчөлүктөрүн ачууну сүрөттөп берүү деп атайбыз. Ал кебибиздин элестүү, көркөм болушуна жардам берет. Балдар, эми бул текстти кон коюп уккула. Пияз. Тоголок же сүйрүү болгон, саргыч, кызгылт, кабыктуу жашылча. Анын ачуу жыты бар. Ал абага тез тарайт да көздү ачыштырат. Пияз оору жугузуучу бактерияларды жок кылат. Тамак ашка кеңири колдонулат. Абдан пайдалуу. Текст эмне жөнүндө болду? Ооба, пияз жөнүндө болду. Пияздын тоголок же сүйрүү болушу, өңүнүн саргыч, кызгылт кабыктуу экени, анын ачуу жытынын абага тез тарап, көздү ачыштырып, пияз оору жугузуучу бактерияларды жок кылышы жана тамак ашка кеңири колдонулуп, пайдалуу экендиги жөнүндө болду. Пияз кандай өсүмдүк экен? Тоголок, сүйрүү, саргыч, кызгылт. Демек, бул сөздөр аркылуу пиязды сүрөттөдүк. Эми кийинки тапшырмага көңүл бурабыз. Бул белгилери боюнча кайсы жаныбар экендигин тапкыла. Бийик тоолуу жерлерде жашаары маалым мергенге. Тике туруп аңкыштайт, качат жакын келгенде. Бул суур. Эми ырдан суурду сүрөттөп берген сөздөр кайсылар? Бийик деген сөз тоонун бийиктиги. Жана тике туруп деген сөз суурдун тике туруп аңкыштаганы же кыйкыргандыгы сүрөттөлдү. Эми кийинки жаныбардын сүрөттөп берилишине көңүл бургула. Пил. Пилдин териси быржыктуу, кат-кат болуп, өңү боз же буурул болот. Айрым учурда териси апакай болгон
альбинос пилдер да туулат. Пилдин тумшугунун узундугу 2 метрге жетет. Пил тумшугу менен дем алат, суу ичет, жерден чөп, дарактан жалбырак, жемиш үзүп жейт. Балдар, текст эмне жөнүндө болду? Тексттин мазмунун көрүү айлампасы аркылуу талдайлы. Пилдин териси быржыктуу, кат-кат экендиги, өңү боз, буурул, ак болот. Айрым учурда териси апакай болгон альбинос пилдер да туулат экен. Пилдин тумшугунун узундугу 2 метрге жетет. Пил тумшугу менен дем алат, суу ичет, жерден чөп үзүп жейт, дарактан жалбырак, жемиштерден үзүп жегендиги айтылган. Ал эми пилди сүрөттөгөн сөздөрдү атасак, алар териси кат-кат быржыктуу, өңү боз, буурул, ак, тумшугунун узундугу 2 метрге жетиши жана дарактан үзүп жегени. Балдар, азыр пилге сингвейн түзөлү. Эмне? Пил. Пил кандай? Чоң, боз. Ал эмне кылат? Басат, көтөрөт, үзүп жейт. Ишти тумшугу менен жасайт. Жаныбар. Сингвейнде пилди сүрөттөгөн сөздөр чоң жана боз. Эми табышмакты угуп, белгилери боюнча кайсы жаныбар экендигин чагылдырып, өз алдыңарча сүрөт тарткыла. Зоопарктан көрдүк жаныбар, буту кыска, чоң унайт. Кыска кулак жайык ооз, тез ойлонуп, жооп унайт. Бул кайсыл жаныбар? Бул бегемот. Эми тексттен бегемотту сүрөттөп берген сөздөр кайсылар? Кыска деген сөз бутунун жана кулагынын кыскалыгын, чоң денесинин чоңдугу, жайык оозунун жайыктыгы сүрөттөлгөн. Эми кийинки жаныбарды сүрөттөп берилишине көңүл бургула. Сүрөттү карагыла. Бул эмне? Ооба, бул түлкү. Анда түлкүнүн сүрөттөп жазылышын окуйлу. Түлкү. Түлкүнүн кулактары чоң, тумшугу узун, кууш келет. Куйругу барпайып, чоң жана кооз болот. Токойдо ээси жок башка уяда же өзү казып алган уяларда жашайт. Түлкү абдан шамдагай жана куу болот. Эми тексттен түлкүнүн сүрөттөлүшүн билдирген сөздөрдү белгилесек, кулактары чоң, тумшугу узун, кууш, куйругу барпайып, чоң жана кооз. Балдар, табышмактар берилди. Алардын жандырмактарын тапкыла. Куйругу жок, бир уй бар. Келди беле кашына. Айт, бул кайсы жаныбар? Бутак өнгөн башына. Бул эмне? Бул бугу. Балбан куш бар тартайган, кумдуу чөлдө жашаган. Оңой менен карматпайт, күлүк дагы качаган. Бул эмне? Бул төө куш.
Бөлтүрүк деген күчүктүн кулактары тикчийген. Көгүш экен жүндөрү. Бул эмненин баласы? Бул карышкырдын баласы. Балдар, табышмактардын жообун сүрөттөгөн. Куйругу жок, бутак өскөн башына деп бугуну, кулактары тикчийген, көгүш экен жүндөрү деп карышкырдын баласын, балбан, тартайган деп төө куш экендигин билдирген сөздөр аркылуу таптык. Бүгүн сабакта айлана чөйрөнүн адамдардын, буюмдардын жана башка нерселердин өзгөчөлүктөрүн билдирүү, сүрөттөп берүү деп аталарын билдиңер. Сүрөттөө менен берилген тексттеги жаныбарларды, кубулуштарды таап, жана аларды кайра сүрөттөп бердиңер. Телесабак. Ушуну менен бүгүнкү кыргыз тили сабагыбыз аяктады. Силер менен бир сабак бою болгондугума абдан кубанычтамын. Көңүл буруп отурганыңарга чоң рахмат. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.